Мурат Садинович, азыр сиз жакшы айтып кеттиңиз. Негизи силер бүгүнкү күндө 17 кластер боюнча 17 миллиард сом бюджеттен алып, ошону кредит катары, жеңилдетилген кредит катары бересиз деп атасыздар да? Суранып атабыз, бул планда бар. Эгерде бекитилип ошону берилсе. Биз былтыр дагы 2022 жылда комитеттин чечими менен ошо кластер боюнча акча берилген. Анан мындайда ал жерде силер эки банк менен иштеп атасыздар бүгүн, РСК менен Айыл банк менен, туурабы? Ошол банктар бар. Негедир бүгүнкүдө элде көп наразычылык болуп атат. Ошол жерде алган ошо жалпы берилген компаниялардан, элдерден кандайдыр бир тандоо максатта берип атыптыр. Анан аффилированный адамдар, аффилированный чиновниктердин фирмалар көп экен да. Бүгүнкү күндө банктан сурасаң, банковский баягы тайна деп, банк сыры деп, ал нерселер билбейт. Бүгүн ким алды? Суммасын берип атат, кимдер алгандарды бербей атат да. Ошол боюнча, ошол сурап атканыңарда, ошол механизмди, ачыктыкты, ачык билсин элдер. 100дөн 10 алса, оны кимдер алды? Кимге тийиштүү ол компаниялар? Жөнөкөй адамдар, дыйкандарга. Себеби бүгүнкү күндө элдин оюнда жөнөкөй дыйкандарга бул акча келип колуна тийбей атат. Таанышы бар, артында адамдар бар эле алып кетип атат деген элде ошондой ой кеткен да. Негизи оюңар жакшы, бирок ошону көзөмөлдө. Себеби банк аркылуу иштесеңер, банковский тайнага таянып, биз маалыматты бере албайбыз, эртең ошо алгандар бизге сотко берет деп качышып атат. Значит, бул жерде кандайдыр бир чоң сыр бар да, бир кандайдыр чоң оюн бар. Ошону эске алып коюңуздар, ошол боюнча мындай иштеп сурап атканыңарда ошол нерсени кантип кыласыңар, ачыкка чыгарасыңар, ошону өзүндө анан бир кандайдыр бир механизм иштеп чыгышыңар керек. Рахмат. Жарайт.